Кытайдын акими Абыкеев чек арабызды коргоо алганга даярбыз. Унжу булак аймагындагы кыргыз-тажик чек арасында кырдаал туруктуу учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул туурасында Спутник Кыргызстанга Ош облусунун Чоң Алай районунун акими Темирболот Абыкеев билдирди. Ал кыргыз тараптан аскерлер жана атайын техника тартылбаганын белгиледи. Азыркы учурда негизинен абал тынч. Бишкектен Камчыбек Кыдыршаевич баштаган делегация келе жатат. Жергиликтүү тургундар чогулган жок. Ал жакта карамык чек ара заставасы бар. Жай тургундарга кооптулук жаралбайт. Контейнер коюлган жер калктуу конуштан аябай эле алыс жайгашкан. Биз тараптан аскери техника тартылган жок. Азыр сүйлөшүү гана жүрүп жатат. Бирок бардыгы даяр турат. Тиешелүү тараптан команда болсо, биз өз чек арабызды коргоп алганга даярбыз, деди аким. Булак Спутникке эже. Президенттин атын жамангандар болууда. Президенттин администрациясы эскертүү берди. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун атын пайдаланып жеке маселесин чечкен адамдар болууда. Эгер мындай адамдарды байкап калсаңар же кысым көрсөтсө, тиешелүү укук коргоо органдарына кайрылууңуздарды өтүнөбүз. Мындай кайрылууну президенттин маалымат кызматы жасады. Билдирмеге караганда, айрым абийирсиз адамдар өзүн Жапаровдун жакыны кеңешчиси же жардамчысы деп тааныштырып, жеке кызыкчылыктары менен мамлекеттик жана башка мекемелерге кайрылып жатат. Президент буга чейин эле мындай кишилер ал тургай туугандары болсо дагы токтоосуз кармалышы керек деп билдиргендигин белгилейбиз. Ошондуктан мамлекет башчынын атын пайдаланып жеке маселелерин чечүү максатында кайрылган же кысым көрсөткөн учурлар болсо, тиешелүү укук коргоо органдарына кайрылууңуздарды өтүнөбүз деп айтылат маалыматта. Президенттин маалымат кызматы буга чейин да Жапаровдун атын жамангандарды жоопкерчиликке тартуу керектигин эскерткен. Булак Спутникке эже. Президенттин бир тууганынын атын жамынып өзгөчө ири өлчөмдө акча алгандар кармалды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун бир тууганынын атын жамынып өзгөчө ири өлчөмдө акча алып жаткан шылуундар кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, УКМК Кыргыз Республикасынын жогорку кызмат адамдары менен байланышта жана жеке тааныштыгы бар делген фактыларды аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык фактысы аныкталды. Такталган эки жаран Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаровдун атын жамынып алып, алдамчылык жол менен жана адамдардын ишенимине кирип, калктын керектөөчү товарлары бар контейнерлерди экспорттоо маселесин чечүү үчүн өзгөчө ири өлчөмдөгү 1,250,000 АКШ доллар өлчөмүндөгү Казакстандын аймагында жайгашкан жарандын каражатын ээлеп алууга аракет кылганы аныкталды. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын УКМКсынын кылмыш жаза кодексинин 204-беренесинин 3-бөлүмү фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Булак Компресс.